Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар. 17 майда жогорку кеңеште Кумтөргө сырткы башкаруу киргенден баштап бир нече маселелер боюнча биз өлкө башчысына коомчулукка кайрылуу кылып келдик элек. Талаптардын эң башкысы жана негизгиси бул ошол сырткы башкаруу болобу, центр менен болгон биздин маселе чечүү процесстери болобу, биз ошол талабыбыз ачык айкындуулукту камсыздап берүүнү эле сурандык элек. Анткени кайсыл жерде канчалык жашыруун болсо барып отуруп эртеңки күнү ошол процесске катышкандардын камалышы же качып кетиши менен жыйынтыкталат дегендей божомолдорду, прогноздорду айтып келдик элек. Мына Теңиз Бөлтүрк бүгүн камалып отурат. Өзүнүн пикиринде ал эч кандай мыйзам бузбагандыгы, эмнеге камаганын түшүнбөгөндүгүн айтып атат. Ошол эле учурда 1 миллиард сомдук баягы чыгым алып келгендигин башкы прокуратура айтып атат. Демек, урматтуу достор, дагы да болсо биз жашыруун жүргүзүлүп жаткан процесстерге күбө болуп атабыз. Анткени эгерде ошол эле ГСМ, ошол эле тамак аш, ошол эле тетиктерди сатып алуудагы чыгаша 1 миллиард сомго баалана турган болсо, мамлекеттен мындай зыян тарткан болсок, зыян деп айтайын, ошону биз ачыктап көрүп алсак да жарашмак да. Мисалы үчүн ГСМ базар баасы боюнча 50 сом эле, булар 80 сомдон сатып алыптыр, же болбосо тамак аштын баасы мынча сомго сатып алыптыр деп ачык көрсөтүп берсе, коомчулук дагы түшүнмөк. Ошондуктан урматтуу өлкө башчысына дагы бир ирет кайрылып кетким келип атат. Садырдор Кожоевич, сиз айттыңыз, биздин коомчулуктан жашыра турган эч нерсебиз жок. Кааласаңар, оппозиция өкүлү, алтындын аасын билбеген инелерим дагы келип комиссияга кошулсаңар болот. Биз эч нерсени жашырбайбыз дейт. Демек, комиссия түзүп, убара болбостон сизге сунуш айтат элем. Эгер эч нерсе жашыруун жок болсо, анда сиздер баардыгын ачык айкын алып чыгыңыздар. Комиссиясы жок эле, элге ачык чыгарып бериңиздер. Ошол жыйынтыктардын негизинде эгерде коомчулукта дагы суроолор жаралса, анда ошол комиссияны түзүүгө жол ачылат. Ошондуктан комиссияга чейинки маалыматтардын баарын ачыктап бериңиздер. Мына караңыздарчы, Теңиз Бөлтүрк канчалык өзүнүн ишенимдүү алып, өзү каалагандай башкарып, өзү каалагандай иш жүргүзүп, жыйынтыгы эмнеге алып келди. Ураалап, колдоп турган жүздөгөн адамдар болсо, бүгүнкү күндө алар бир-бирден эле саналуу боюнча калды. Эртеңки күнү дагы суроо жарала турган болсо, баардыгыңыздарды дагы ушул тагдыр күтүп калышы толук ыктымал. Ошондуктан азыркы учурда эч нерсени жашырбастан ачык айкындуулукка алып чыгып бериңиздер. Акылбек Кусенбекович сырттан карап турбастан бул процесстин башынан баштап катышуучусу катары мен ойлоп атам, аз күндө ал киши да жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан коомдогу суроо талап дагы көбөйүп кетпес, баягы наразычылыктар көбөйүп кетчекти, баардыгын ачыктап коомчулукка ачык айтып бериңиздер. Ошол эле стратегиялык келишимдеги болуп жаткан коомдун саясий активдүү катмарында болуп жаткан суроо талаптарга дагы жооп бериңиздер. Антпесек, бул маселе акырындан толгойго алып бараткандай. Баардыгын ачык айкындуулук менен камсыздап бериңиздер. Бир гана Кумтөр маселесинде эмес, болгон ошол эле жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясаттагы иш-чаралардын баардыгын ачык жүргүзсөңүздөр, эртең сиздерге коомчулук менен иш алып барууга, өзүңүз айткандай, мына өлкө башчысы ошол досуңуз Камчы Кыдыршаевич жана өзүңүздүн командаңыздар жер карабай эл карап жүрөбүз десеңиздер, баарын ачыктаңыздар. Учуру келип башка бирөөлөр ачыктагычакты өзүңөр ачыктап коомчулукка тартуулап берсеңиздер, сиздер жаңылбайсыздар. Баарыңыздарга ийгилик.